Бишкекте киши колдуу болгон 48 жаштагы Жебек Урустемованын иши боюнча 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Иш боюнча тергөө ыкчам тобу түзүлүп, бул өзгөчө оор кылмыштын жасалышынын себептерине жана жагдайларына көңүл бурулган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө маркумдун өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч жогору экендигин билдирген. Жогорку деңгээлдеги коргоо ордери болгондугуна байланыштуу жаңы жагдайлар аныкталган. Свердлов райондук милициянын жооптуу инспектору өзүнүн кызматтык милдетин одоно бузуп, жабырлануучунун бир нече жолу кайрылганына карабастан, арыз ээсинин жана анын балдарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мыйзамда каралган чараларды көргөн эмес. Андан тышкары мыхачылык менен жасалган адам өлтүрүүдөн кийин инспектор кылмышкердин жашаган жери боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүлгөндүгү тууралуу актыларды мурдагы дата менен жасалмалаган. Ошентип өзүнүн аракетсиздигин жашырууга аракет кылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Бишкек шаардык милициянын коомдук коопсуздук кызматынын улук инспектору мыйзам талаптарын одоно бузуп, айыпталуучуга травматикалык тапанчаны сактоого жана алып жүрүүгө уруксатты мыйзамсыз түрдө бергендиги жана аны узартып тургандыгы да аныкталган. Ошол эле учурда адам өлтүрүү жасалган учурда уруксаттын мөөнөтү аяктап калганына карабастан, улук инспектор айыпталуучудан тапанчаны алып коюу боюнча эч кандай чара көргөн эмес. Буга байланыштуу 29-декабрда 2 милиция кызматкери кармалып камакка алынган. 23-декабрда Бишкекте тапанчанын огунан 48 жаштагы Жебек Урустемова каза болгон. Ал КЭУнун мугалими болгон. 23-декабрь туулган күнү эле. Бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү кармалып, камакка алынган. Урустемованын артында 3 баласы калды.